Ошол мен 1953-жылы 19 ноябрда жарыкка келген экенмин. Биздин айыл бекеринен Бейшеке деп аталбаса керек. Бейшекен деген аттан келип чыккан, Жантай атабыздын кыштоосу деп аталган. Батыр чыккан, хан чыккан жерден мен ойлойм көптөгөн кыргыз элине кызмат кылган азамат уулдарыбыз, кыздарыбыз чыккан. Убакыт жетип 10-классты бүтүрдүм. Келип мамама көөрүмдү көрсөтсөм, эми эмне кыласың, кантайым? Элдин баары окуп өтүп атат, оюң кандай деди. Апа дедим, мен ушу 6 айлык шопурдун курсун окуп эле Гүлжакан өкмөрдү багам деди. Мамам кайраттуу, чыбыр басып келип, балам, окууга бар. Айылдагы турмуш бизге көнүмүш. Өзүбүз электейбиз. Акылың бар кантайым? Акыры атамдын атагын чыгар. Ак батамды берейин балам. Бемнам Чөпсүстүн жардамы менен Кыргыз улутунун сыймыгы болгон Кыргыз улуттук университетинин студенти болуп калдым. Студенттер көп, факультет көп. Анан ошонун бүт баардыгын өзүнө ар бир спорттун түрүн тандап алыш керек экен дагы, анан зачет бериш керек экен. Мен дагы ошолорго окшоп барып, баскетболду тандап алдым дагы, эгер баскетболду көп ойносом, боюм өсөт го деген бир ошондой ойго келдим. Тренировкадан келатсам эле, алдымдан мен менен окуган группалаштарым келип чыгып калдылар. Жүгөн биз менен барып көрөсүң, биз машыгабыз. Оор атлетика менен. Так, аны борким көтөрчү деп калды. Анан мен барып Абдурман иштеп көтөрүп койдум да таштап койдум. Мага дагы ийине штанганы илип койду. Аны 5-6 жолу отуруп турдум, анан кийин чыштадым. Ар жактан баарын байкап турганбы, акырын басып келип машык туручуга келип колума аңгармады. Ты откуда? Где учишься? Деп эле сурап калды. Анан кийин ты будешь хорошим станистом, ты должен прийти сюда. Деп эле ошентип айтып калды дагы, адрестеримдин баарын жазып калды. Мына ошентип Семендович Житке менен жолугуп, мына ошондон тартып ойлоп калдым, бул адам менен чогуу болбосом болбойт экен. 1971-жылдын февраль айынан тартып Семендовичтин кол алдында биротоло оор атлетика спорт түрү менен машыга баштадым. 1-2 ай өтпөй эле Кыргызстандын биринчилиги физкультура институтунда болду. Ошол биринчиликте атаандаштарымды биринчи жолу чыгып, ошол жерден баарын жеңдим. 1971-жылы 2-чи разрядда отурдум. 1972-жылы 1-чи разрядда отурдум. 1974-жылы спорттун чебери болдум. Ал эми 1975-жылы СССРдын жаштар арасында биринчилигин Кострома шаарында утуп келдим. СССРдын чемпиону болдум. Жаштар арасында. ЦС буревестниктин курама командасына кирдим. 1976-жылы университетти бүтүп диплом алдым. Ошол кезде Семен Давыдович сенин келечегиң алдыда, сен ушу оор атлетиканы таштабашың керек. Давид Ригер, Алексей Викторден кем болбойсуң. Ушул оор атлетиканы туу жокусуна жетебиз деген кептерди айтты. Ошол эле жылы СССРдын курама командасына мени кабыл алышты. СССРдын кубогунда 3-чү орунду алдым. 1978-жылдын башы бул СССРдын биринчилигинен башталды. Киев шаарында СССРдын биринчилигин жеңдим. Gavrijar шаарында дагы мен биринчи орунду алып Европа чемпионат алдым.
Amerikada dagы men birinci orundu aldım. Bundan keyin mına tüzdөн tüz Salonika'da, Greçiyada dünyülük birinciligi alıp geçti. Hem ayakta Vengrler, Kıtaylar, Japonlar bardығы tengeletті. Greçiya men üçün şunçalık orduğa turdu. Greçiyadan dünyülük birincilikten jengilsem, anda Olimpiada menen birotolo koştoşuğa toora kelmek. Men Greçiyada dagı katуу taymaçta eң akırkı gücümdü жыйнап 137 жарым килограммды көтөрүп, дагы дүйнөлүк биринчиликти жеңгенге жетиштим. Мына ошентип Москва Олимпиадасы дагы башталды. Кыргыз элинде кандай толкунданып турса, мен да ошончолук толкунданып, көз чаптырып турдум. Жарым килограммды көтөргөндө мен аларды кууп жетип, анан салмагым боюнча алардан биринчи орунга чыкканым бул бардыгыбыз үчүн аябагандай кубаныч болду. Пьедесталга чыгып, Советтер Союзунун гимни ойноп атканда көзүмдөн жаш чыкты. Yaratkanın buyruğu menен maga ушул чоң спорт жашоомдо туш келсе керек. Ойлогон оюн олимпиадалык медаль эле. СССРдин биринчилигин дагы, Европаны дагы, дүйнөнү дагы, олимпиадалык оюндарды дагы жеңдим. Өзүмдүн тырышчаагым, мандай терим жана таза эмгегим менен жетиштим деп айтсам болот. Элдин мүдөөсү, элдин ойлогону, кабилеттеп колдогону, баталары менен, Манас атамдын арбагынын колдоосу менен мен ошол жетишкендиктерге жеттим десем жаңылбайм.
Koysoğuzlar bugünkü işarada. Arabamızda ağayın toğanlar, hurmatlı bugünkü marke çakırılgan sıylı konuklar, ardaқты sport cemaatına çoğun salın koşkan ardagerler ağalar, oşandoyla muna azırkı şurada bizim sportqa çoğun salın koşkan Kırgızdın tuğusun jelbir ötken bizim yaşlarımızda dağır jol kol çayıp koysoğuzlar. Bugün Uluttuk Filarmoniyanın çoğun taksatında özgöçü mareke. Muna Kırgız eline özünün ömrün, Kırgız sportuna özünün bütkül ömrün ardıgan ataklı insan, muna özünüzlerge belgili Moskvada ötken 80. yılдағы Olimpiadanın çempionu, Dünyanın 4 jolgu jana Европанын 2 jolgu çempionu, Manas ordenlerinin, Emgek Kızıltı ordenlerinin iyisi, Kırgız Respublikası'nın Emgek Singirgen başlıqçısı Kalibek Osmanaliyev'tin bugünkü marekesine gelip oturasızlar. Oşonluktan zaldan bir barınızlar, turup kol çağıp koysanızlar, sizlerдің kol çağınızlar ben şu zalga, bizдің bugünkü Bahadır ağamız Kalibek Osmanaliyev'ti kol çağıları bilen sahnaga çakıruga ruhsat etimizler. Buna bizden taşlarının boş dostunda Kalibek Osmanaliyev geledi. Komutan dostlarımızlar. Kalibek ağabey, bir yerde ortağa gelip koyunuz Kalibek ağabey. Geliniz ortağa bir geliniz çibeğe. Buna bizden çempiyon ağabeyimiz. Kol çayıp koysanızlar, bugünkü marekenin iyisi Sakaday boyu Saraldın. Sizge çok rahmat Kalibek ağabey. Buna bugün filmimizi rabdan tolkundandık. Siz bizde dağır joluk tolkundandınız. Siz uşul özünüzdün bugünkü marekelik uşul kresloga oturuzga ruhsat etingizler. Kol çayıp koysanızlar. Kalibek ağa, mına uşul zalda sizde hurmatlagan, sıylagan insanlardan bari oturat. Oşonluktan biz sizge kalarız. Bekem den soğuluk ağa, emni kalasanız, em oylasanız, oşo tileklerin bari kabul bolup, üy bilöňiz menen, bala çakağınız menen, nebere çöğürdüğünüz menen, Kırgız eliniz menen aman bolunuz. Var bolunuz. Hadi otururuz. Albatta, mına uşunday sahnada el suygan adamdın marekesi ötkörü özünçe bir tolkundanuu, mындай bir жақшы маанай түзөт. Ошон үчүн Kalibek ağa, siz daima Kırgız eli dep келгенсиz. Ушул жерде өзүңүздүн тарбиялаган ошол балдарыңыз, эберелериңиz, ошондой эле сизди көргөн, сиз менен иштеген ардагерлердин баардыгы келди. Андан сырткары биздин расмий коноктор келип отурат. Анда эмесе мен бүгүнкү сиздин марекеңизди ачып берүү үчүн Kırgız Respublikası'nın Madaniyat, Ma'lumat, Sport jana Jaşlar Sayasatı Ministri Maksutov Altınbek Askarovичти sahnaga çakıruga ruhsat etingizler. Саламатсыздар, урматтуу агайын туугандар, урматтуу Kalibek Osmanaliyevич. Бүгүн биз атактуу спортчу, Кыргыздын чыгаан инсаны, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген машыктыруучусу, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Osmanaliyev Kalibek Osmanaliyevичтин 70 жылдык маарекесин белгилеп жатабыз. Barınızdарды бұл даталуу күнү менен чын дилимден, чын ниетимден куттуктап кетмекчимин. Kalibek Osmanaliyevич, siz Kırgız Улуттук университетинин тарых факультетине тапшырып, спорттогу алгачкы кадамдарды университеттин оор атлетика залында эмгектенген машыктыруучубуз Simeon Itkин менен баштагандан тартып, Кыргыз өлкөбүздүн дене тарбия жана спортунун өнүгүшүнө
чоң салымыңызды кошуп келдиңиз. Машыктыруучуңуз Семен Ипкиндин жетекчилигинде сиз өзүңүздүн талыкпас эмгегиңиз менен, тайманбаган мүнөзүңүз менен оор атлетика боюнча дүйнөнүн чемпиондугун 4 жолу багынтып, 1980-жылы Москва Олимпиадасынын алтын медалына ээ болдуңуз. Сиз чоң спорттук карьераңызды бүтүргөндөн кийин спорт тармагында жөнөкөй машыктыруучудан баштап Кыргыз Республикасынын спорт комитетинин төрагасы кызматында болдуңуз. Ал кезде дагы ишиңизге жигердүү мамилеңиз менен, аракетиңиз менен көптөгөн ийгиликтерге жетиштиңиз. Кыргыз Республикасынын спорт комитетинин төрагасы учурунда Кыргызстандын аймактарында стадиондордун салынышына каражат бөлдүрүп, салдырып, колдонууга берип, көп спортчулардын батасын алдыңыз. Сиздин адамдык бийик касиетиңиз менен лидердик сапатыңыз азыркыда спортчулардын арасында ар дайым бааланып келет. Сиздин өз экениңиз үчүн жасаган эбегейсиз эмгектериңиз бир азына гана токтолуп отурабыз. Сиздин өз мезгилинде СССРдин жана Кыргызстандын спортунун өсүп өнүгүшүнө кошкон салымыңыз өтө зор. Каныбек Осмоналиевич, сизди спорт чөйрөсүндө атлеттиктен тайбай, акыйкат иш багынткан спорттогу бийиктиктер менен жеке эле Кыргызстанга эмес, дүйнө элине да жакшы тааныган улуу инсан катары сыйлайбыз. Жана спорт чөйрөсүндө басып өткөн жолуңуз Кыргыз элине, жалпы журтубузга үлгү деп санайбыз. Сиздин жеңиштериңиз дүйнөлүк тарых барагында алтын тамга менен жазылды. Сизди даңазалуу спорт чебери десек жаңылышпайбыз. Каныбек Осмоналиевич, биздин азыркы спортчуларыбыз сиздин жолду улап, сиз багынткан Олимпиада бийиктигин багынтып, Кыргызды дүйнө жүзүнө тааныта беришсин деп тилейт. Урматтуу Каныбек Осмоналиевич, биз сиздин тарым, тарбия алып, мен бир нерсени эстеп кетким келет. Бизден Союз убагында ошо 88-89 жылдары ар бир мектепте жайкы эмгектенүүчү иштерге алып барчу эле. Ошондо сиздин тобусторго, ошо биз иштеген чөпкө төшүңүз толтура, жерге тийген медальдарыңыз менен барып, ар бирибизге спортко кандай жетишсе болот, кандай болуп ушул мамлекеттин дүйнө жүзүнө таанытса болот деп өзүңүз айтып, баардык ошол жерде окуган окуучулардын баары суктандык элек. Ушундай бийиктиктеги адам биздин кичинекей айылга да келип, ушул биздин чөптө иштеп аткан жерибизге келип, өзүнүн акыл насаатын айтып кетти деп. Сиз көрсө ошондой эле ар бир биздин чыгып аткан спортчуларыбызга дагы биздин ушул келечегибиз, келечек муунга деп да көп эмгек кылдыңыз. Ошон үчүн бизден ушул маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги сиздин ушундай элиңизге салган эмгеги үчүн деп 2000 чыгарылыштагы китебиңизди чыгарып жатабыз, бийиктик деген. Бул сиздин чыгарып жаткан өзүңүз автор болгон китебиңиз биздин жаштарга бир топ таалим, тарбия берет деген ойдобуз. Сиздин ишиңизге ийгилик каалайбыз. Урматтуу Каныбек Осмоналиевич, сизге узун өмүр, чың ден соолук, бакыт таалай, бакубат жашоо каалайбыз. Кыргызстандын таланттуу уулу Каныбек Осмоналиевич ар дайым биздин арабызда бар болуңуз. Кийинки иштериңизде дагы азыр сиз маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясатынын министрдин менин кеңешчим болосуз. Дайыма өзүңүздүн жакшы ойлоруңузду спортко азыркыга чейин күйүп, ошол мына биздин Кыргызстандын желегин дүйнө жүзүнө желбиреп жатканыбызды, бул жерде чемпиондорубуз отурат, сыймыктана турган жаштарыбыз, чыган жаштарыбыз кетат. Ошолордун баары сиздин жолуңузду жолдоп, дүйнөнүн чемпиондору, Олимпиаданын чемпиондору болуп, Кыргызстанды дүйнө жүзүнө тааныштыра беришине тилектешмин. Сизди бүгүнкү мааракелик байрамыңыз менен чын дилимден маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлиги атынан куттуктайм.
урматтуу агай туугандар, бүгүн бизде Шөканбек Осмоналиев агабызды куттуктап келген расмий мына бизден өкүлчүлүктөр бар. Ошолордун жогорку кеңешинин атынан мен азыр Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты Атазов Шайлообек Карыбековичке сөз безектериге уруксат этиңиздер. Кол жаап койсоңуздар. Шайлообек Карыбекович дагы мына дүйнөнүн чемпиондорунун бири. Мында Шайлообек Карыбекович сөз кезек сизде. Ассаламу алейкум, урматтуу агайын туугандар, саламатсыздарбы? Бүгүнкү иш-чаранын катышуучулары Каныбек Осмоналиевич агабыз Кыргыздын сыймыгы белгилүү спортчу, олимпиаданын чемпиону деп айтып атабыз. Бул сөз оңой эле айтылып калат экен. Бирок Кыргыз Республикасынын чемпионатын, Азияны, Европаны, дүйнөнү утуш бул өтө чоң мээнет. Ошондуктан мындай турнирлерден дүйнөнү 4 жолу, Европаны 2 жолу, анан келип бүт планетаны багындырган, олимпиаданы уткан агабыз Каныбек агабыздын 70 жылдык мааракесини жогорку кеңештин төрагасы Шакиев Нурланбек Тургунбековичтин жана өзүмдүн атынан чын жүрөктөн куттуктайм. Бүгүнкү мааракебиз бүгүнкү келген аттуу баштуу кадырлуу бул жерде агаларыбыз отурат, жаштар отурат, жана Каныбек агабыздын атынан олимпиада чемпиону болом деп мындай шыктанып жаткан спортчуларыбыз да отурат. Кыргызстанда бүгүнкү күндө кандай спортчулар, патриоттор, мекенчилер чыккан болсо, Кыргыздын желегин дүйнөгө желдетип аткандар болсо, ушул Каныбек агабызды үлгү тутуп, Каныбек Осмоналиевичти олимпиаданы утабыз деп шыктанып атат. Сиз элибизге чоң кышып тарбия берип жатасыз деп айткым келет. Бул жерде тасманы көрүп жатып, бардыгыбыз көзүбүзгө жаш алдык. Бүгүнкү күндө Каныбек Осмоналиевич олимпиаданы багындырып атканда элестетип кеттик. Айрыкча мына самолеттон түшүп атканда элибиз көтөрүп жүргөнүн көрүп, биз Каныбек Осмоналиевичти тирүү тарых, тирүү легенда, тирүү биздин сыймыгыбыз, ушундай учурунда биз төбөбүзгө көтөрөлү деп айткым келет. Мына азыр уктум, спорт министри, спорт маданият министри документтерин тапшырыптыр. Олимпиада чемпиону агабыз Кыргыз эл баатыры намын алганга насип этсин. Жаңы жылга буюрса Кыргыз эл баатырынын урматтуу президент тарабынан берип калса жакшы болот деген пикирибиз бар. Мына эми аттуу баштуу бул жерде аттуу баштуу инсандар отурасыздар, убакытты көп албайм. Элибизде, улутубузда салт бар. Баатырыбызга, атактуу чемпионубузга, олимпиада чемпионуна Кыргыздын ак чепкенин жаап коюп уруксат этиңиздер. Bizim çempiyon aramızda Kırgız Respublikası Cumhuriyet Kengesi'nin teşkilatı Şayloobek Atazov Kırgız'ın salt boyunca başına susa devleti üstüne Kırgız'ın çepkeni cevap olarak. Rahmat Şayloobek Karыбекович. Анда месе дагы куттуктоо сөз улатылды. Ушул жерде дүйнөлүк бокс ассоциациясы версиясы боюнча дүйнөлүк профессионал боксчулар арасындагы 7 жолку чемпион, Азиянын 6 жолку чемпиону, Европанын 2 жолку чемпиону Назаров Орзубек Пулетович отурат. Анда месе сөз кезек сизде. Орзубек Пулетович.
Ассаламу алейкум. Дорогие мои друзья, если вы позволите, я буду говорить на русском языке, потому что мне так удобнее. Я смогу выразить те мысли, которые у меня сегодня внутри есть по поводу нашего юбиляра Канабека Осмоналиевича. Это Канабек Байке, то, что это эпоха, то, что это целая большая-большая эпоха, на которой мы все выросли, это мы знаем. Это наш старший брат, это человек, на которого с тех самых маленьких времен, когда там в 70-80-е годы мы только пришли в спорт, мы уже ориентировались на Канабека Агая. Человек, который всю жизнь прожил в спорте, и сегодня, вот в 2000-х годах как бы говорят, что нам столетие, новое столетие дало еще там 15-20 лет жизни, омолодило как бы народ. Вот Канабек Байке, он эти года даром не тратит, он занимается собой, занимается детьми, занимается государственными делами. И самое главное, вот мы сегодня сидели перед мероприятием с нашими великими девчонками, где-то они здесь, да, наши чемпионки мира, вон они, вон, столько наставлений от Канабек Байке. Вот это та самая миссия, которую наш старший брат, наш Агай, он несет до сих пор в жизнь. Говорили о том, что куда надо ездить, где говорить о делах, которые надо донести, то наше умение, то наш опыт, который есть у Канабек Байке, до нашей детворы. От имени спортивно-общественного, от себя лично, от всех спортсменов Канабек Байке хочу пожелать еще много лет трудовой деятельности, именно трудовой деятельности. То, что вы умеете преподнести, что вы умеете рассказать, это тот большой-большой опыт, который сегодня очень сильно не хватает. Здоровья вам, игілік болын, аманшылық болын. Здоровья, еще раз здоровья. Рахмат. Рахмат, Орзубек мырза, чоң рахмат. Кеме урматтуу Канабек Осмоналиевич, бул микрофон трибунага келсеңиз, азыр сизди куттуктай турган дагы биздин расмий өкүлдөр келет. Ошон үчүн мен азыр сөздү сизге берейин деп турам. Анда бүгүнкү мааракенин ээси Канабек Осмоналиевичке сөз берели. Кол чыгарып койсоңуздар. Урматтуу бир туугандар, урматтуу курсташ, классташ, жердеш, таяке, жейин, жакшы санаалаш, окуучулар, жаштар көбүнчө. Бүгүн ушул мен кичинекей 70 жылдык мааракеме келип, колча ушинтип колдоп отурганыңарга мен чоң ыраазычылык билдирип коеюн баарыңыздарга. Бул эң негизгиси адам болуп жаралгандан кийин бул элиңдин тилегин аткарышың керек деген бир кеп бар. Эркек болуп жаралсаң, элдин четинде, жоо бетинде өзүңдүн чек араңды коргоп, колуңдан келген кызматыңды элиңе аянбай жасашың керек. Эми биз спорт жагына болуп калгандан кийин, спорт жагында курама СССРдын курама командасында колубуздан келген нерсени элдин мүдөөсүн аткаралы деп жазадык. Анткени Олимпиаданы билесиздер, бүткүл дүйнө тикесинен тик туруп карап турду. Ошондо мына биздин агайларыбыз, аталарыбыз, энелерибиз, башкалар бүт бардыгы тең. Ушу телевизор аркылуу да жетеби жетпейби билбейм, бирок бир гана тилек менен ушу Канабекибиз ушул алтын медаль алып келсе экен, кыргыздын дагы атын өйдөлөтсө экен деген эң негизги тилектердин бирин аткаргандан кийин мен ойлойм, мен ушу кыргыз элинин жигитимин деп. Анан негизги нерсе сиздердин ички дүйнөлүк адамгерчилик каалооңордун бардыгын тең Алла Таала молдосун. Бүгүн мен 70ке чыгып, аман-эсен маңгайыңарга турганыма мен аябай чоң сыймыктанам.
Менин кейде айтып өткен кичинекей кылган эмгегим. Бирок кичинекейби, чоңбу аны эл өзү тандайт экен. Ана мен бүгүн муну айтпай кетпесем болбойт. Мынакей биздин министрлик колунан келген баардыгын тең ушу Каныбекти дагы бир жолу даңазалап койсок, ушу элди чогултуп ушинтип 70 жылдыгын жакшылап мааракесин өткөрүп койсок деген тилектерине мен чоң ыраазычылык айтып коеюн. Мына китептерди чыгарып, бүт телевидение, фильм чыгарып, бүт бардык тең ойдогудай болуп отурат. Анан мен бир нерсени айтып кетишим керек. Бул жанагы мергенчиге жана жандоочу керек деп атпайбы? Сени эл кыла тургандагы кайсы жака алып барып, жакшы маанайы менен өзүнүн чыгармачылыгы менен болобу, жакшы акыл назаты менен болобу, алдыңда артыңда колдоп жүргөнүң болбосо алыска кете албайсың. Жакшы саналаштарың болбосо алыска кете албайсың. Ошон үчүн бул жерде бизде Акбар Рыскулов деген биздин эл акыныбыз отурат. Токтогул атабыздын сыйлыгынын лауреаты отурат. Мени жаш кезимден ошо кылган, баскан турганымдын бүт баары тең кагазга түшүрүп, гезит аркылуу бүт жаштарга, бүт окурмандарга, кыргыз элине жарыялап жүргөн мына Акбар Рыскулович. Бүт өзүнүн чыгармаларында да, макалаларында дагы каякта болбосо ушу мени колдоп, менден мурун үндөп, жанагы комсомол комитетиндеги сүйлөгөн сөздөрүмдү берип, кайра элди кайраттандырып, мага кайрат күч берип, намыс колума салып берип аткан Акбар Рыскулов сизге чоң ыраазычылык. Анан негизгиси мен ушул энеме, бир туугандарыма, мени колдоп жүргөн Кеминдин элине, жалпы кыргыз элине өзгөчө жолдош жоролорго, мына курсташ классташтарга жакшы адам менен жүрсөң, жакшына жол аласың дейт. Мына бала кезден бир жүргөн бул жерде классташтарым отурат айланаңдар. Мына баардык балалыкты, баардык жакшылыктардын баарын тең чогуу көргөнбүз. Андан кийин мына бул жерде 5 жыл бирге окуп, бүгүнкү күнгө чейин бир туугандай кол үзбөй, монтип колдошуп кармашып турган мына бул жерде улуу агабыз Сөрлүк ага отурат. Ошол кезде эле 10 жыл бизден улуу болсо дагы биз менен чогуу мына бүгүнкү күнгө чейин отуруп ушу биз менен чогуу. Анан эми мен сүйлөсөм, мен да педагогмун, көп сүйлөйм аябай. Кинодон көбүрөөк сүйлөп койсум мүмкүн. Анан бирок ошон үчүн негизгиси бүгүн мен ойлойм, жаштарыбыз дагы баардыгы элге кыла турган кызматын аянбай, Чыңгыз Төрөкулов айткандай, атадан калган туякты, атадан калган туяктарыбыз ички дүйнөсү таза, көңүлү түз, туура, жакшы, ыймандуу болуп чоңоюп, анан кыргыз элине кызмат кылайын деп далалат кылып өссө деген менин оюм бар. Ошон үчүн бүгүн мен мына Айсулуума, Айпериме жанымда отуруп, мына Орзбек Пулетович экөөбүз кээ бир сөздөрүбүздү айттык. Кыз адам болсо дагы биздин артыбызда калган туяктар. Биринчи кыргыздын атын биздин кыздарыбыз Сайкал апабыздарга окшоп, тетиги эл аралык аренада, дүйнөлүк биринчиликтерде, олимпиадаларда мына жигиттерибиз менен кең калбай монтип бизге сүйүнүч алып келип отурат. Мен ошол кыздарыма келечекте ушу трибунада отуруп, ден соолук болот турган Париж олимпиадасына катышып, алтын медалдуу болуп, өмүр бою кыргыз элинин сыймыгы болуп, адам болуп жүрүүңөрдү мен каалайм. Силер болосуңар, мен силерге ишенем. Эми негизгиси эне атадан артык сага жардамчы боло албайт. Анан ошонун баарын аткарыш өзүң гана аткарышың керек. Бирөө келип колтуктап келип анын баарын тең сен үчүн аткарып бербейт.
Ошон үчүн ар бир адамдын ички сезими, дүйнөсү, кылган кызматынын бүт баардыгы өзү аркылуу кыргыз элине болсун деп айткым келет. Ошон үчүн дагы бир жолу биздин өкмөткө, президентибизге мега эмес, ошол келечек үчүн, жаштар үчүн кызмат кылып, бүт спорттук объектилерди салып, биздин спортсмендерге жакшы акылдарын айтып, жардам берип аткандан кийин мен өтө кубаныч менен айта алам. Бул биздин министрлигибиз күч кубат, чыдамкайлык, анан кийин талабас эмгек, биримдик, ыймандуулук баардыгыбызда болсун деп айтып кете алам. Мен разымын бүгүн сиздерге. Элимештер менен чогуу 80-ге 90-га чыгайындагы 100дөн ашайын Кудай буюрса. Силердин дагы баталар менен аман эсен жүрө берейин. Чоң ыраазычылык. Рахмат, Калыбек байке. Элимизден бир жүгүрүп коюңузчу байке ортогулар. Кыргызбайды айтпай калган турайын. Кыргызбай менин 60 жылдыгымды дүңүрөтүп өткөрүп берген. Анан мен өзүм сурандым. Бүгүн сөзүң алып барып, анан кийин мен тойма жөн эле конок болуп барып берип койчу деп. Рахмат. Келиңиз Калыбек байке. Абдырачиев коюңузчу. Конча персоналдар мына дүйнөнүн чемпиону, биздин кыргыз элинин сыймыктуу инсан агабыз Калыбек Осмоналиев 70 жашта. Калыбек байке, азыр биздин жаштар ошо олимпиадага утурлай турат. Сиздин айткан батаңыз чубандарыбызга, кыздарыбызга кабыл болсун. Кайрадан сиздин жолуңуз жолдоп, олимпиаданын жаңы чемпиондору болсун. Конча койсоңуздар, Калыбек Осмоналиевдин жакшы жылуу сөзүнө утурлай. Эми Калыбек Осмоналиевич, бул жерге бир отуруп берсеңиз азыр эми куттуктоо сөздү Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүнбек Сапарбекович келип отурат. Анда эмесе Сүйүнбек Сапарбекович, мен куттуктоо сөздү сизге берсем, онча койсоңдар Калыбек байке, мына өзүңүздүн жакшы көргөн илиңиз, мына сизди дайыма тутуп жүргөн, мына азыр ушул өзүнүн куттуктоосун атайын келип куттуктаган отурат. Анда Сүйүнбек Сапарбекович, келиңиз, анда сөз кезек сизде. Арыбаңыздар, агайын туугандар, Каныбек агабыздын арабызда басып жүргөнү Кожомкул атабыз тирилип адашып келип бүгүн айылыбызга кошулгандай эле көрүнүш. Бул киши 80-жылдарда дүйнөлүк коомчулукта кырды бычак болуп өтө чыңалып, эки дүйнө кагылышуу дооруна жакындап калган учурда ушул олимпиаданы жокко чыгарабыз деп ошол учурдагы советтик державанын атаандаштары каршылык көргөзүп олимпиадага барбайбыз деп атканда улуу державанын желегин көтөрүп биринчи жолу алтын медалды мойнуна тагып дүйнөнүн оозун жаап таштаган. Эң биринчи ошол олимпиададагы медаль ушул Калыбек агабыздыкы болгон. Мына чыныгы баатыр ушу. Бир да жолу басып келип, мен эмгегимди бааларла, 60-ка чыктым, 70-ке чыктым, сыйлык бергиле деп басып берген жок. Бул кишинин сыйлыктары аркасынан кууп жүрүп тапты. Өмүрүңүз үлгү. Сизде 70-ке чыгып, аябай татынакай, мырза болуп, сулуу болуп улугайып бара жатасыз. Нарыктуу болуп улугайып бара жатасыз. Кыргыз наркында сиздей адамдар тууралуу бир кеп бар экен. Биз элибизди башкарчы киши табалыкчы. Каганаттардын же аяк эмес же башы эмес көчкөндөр үчүн болгон кыйын учурда, элден ырк кетип, ынтыма кетип, чачырай турган учурда, ар бир атанын тынчык балдар өзүнчө урук-улук
коктуголот кылып бөлүшөр маалга жакындап калганда журт мыктылары чогулуп биз эми элибизге баш көз болчу, элдин атын чыгарчу, атагын чыгарчу, элди даңазалачу, мыктыны хан шайлайлы деп, хан атагы бар эмеспи деп бир кандын 3 уулун чакырып, эртең элиңди башкарыш үчүн калкыңдын казына эмне саласың деп үчөөнө 3 кап берип жөнөтүп коет экен. Баары чогуп эртеси күнү келет, улуу баласы кабын аңтарып жерге топурак төгөт экен. Жери жок эл болбойт. Жерим кеден болсун. Жери бар эл болот деп негиздегенде мыктылар аябай ыраазы болушат экен. Экинчи баласы алтын зергер, күмүш, мал сал жайнаган байлыкты төгөт экен. Мыктылар эгер элибиздин курсагач жери жок болсо, же болбосо, курсагы ток болбосо, кийими бүтүн болбосо, жерге ашы, ичерге суусу болбосо бул кандай эл? Жок болуп кетпейбизби? Элимдин токчулугун тилейм дегенде. Анан кетей, бу да дурус мыкты жигит турбайбы? Ойлогонун кара кылачы деп баары ыраазы болот экен. Үчүнчү уулу ушу Каныбек агайымдай атка жеңил тайга жак чыпыйган жигит кабын аңтарып төгүп элдин алдына 3 кидепти таштайт экен. Мыктылар баары карап калат. Бул эмне деген кеп? Чогулуп келип анан кичүүсү айтат дейт. Артын билбеген эл астын көрбөйт. Салтын билбеген ел, адатын билбеген ел, наркын билбеген ел, ал малга окшош. Ким тукумун десең айта албайт. Көрүнгөн мурду менен тылып, буту менен баскан улутты ээрчип кете берет. Уюткусу жок элди ушинтип эки жакка бөлүштүрүп сала берсе болот, ал малдай болот. Биз мындай элбиз деп айта албайт. Ошол үчүн наркын билиш керек, салтын билиш керек, адатын билиш керек. Мына ушуну билген эл, ушундай азаматтар журттун даркын чыгарып, наркын көтөрүп, андан да баркын бийик тутуп, элге кызмат кылат дегенде баары жабылып келип кичүүсү кан шайлаган экен. Келечекте журтубуз туусун бийик көтөрүп, бул касиеттүү журтту көч үстүндө төрөлүп, ат үстүндө өлгөн азаматтар экен булар. Булардын балбандарын жайлап койсоң да ак байбичелери алабаканды көтөрүп тап берип коркутат экен. Булардын аскат улуу мустун арасында калса да атын жарып, ичагардын алып, бала чакасынын ичине кирип, тирүү сактап калат экен. Булар төрөлгөн балдарынын башына бычакты жаздап чоңойтушат экен. Булар жоокер турбайбы деп, сен кандай элсиң десе, биз ушундай элбиз деп эртеден кечке сүйлөгөндөй болушубуз керек экен. Мына ошентип, ошол 80-чи жылдары кымындай билинери билинбес, көрүнөр көрүнбөс өлкөнү дүңгүрөтүп таанытып койгон Каныбек агайыбыздын баскан изинен айланалып, катарыбыздын азыты болуп, элиңиздин кадыры болуп, көп жашап бериңиз. Кудай сизге жакшылык жанашып, жамандык адашып, өлкөңүздү, өзүңүздү, жоро жолдошторуңуздун босогосун, астанасын, ырыс кешик талашсын. Агай, аман соо жүрүңүз, сиз үлгү адамсыз. Рахмат. Bizde mamleketli farklı suyunbek Safarбек Kırgız'ın saltı boyunca egiz olan var oğlumuz kandığı var. Көп yaşamız, ömürden taca yaşamız. Rahmat. Эми урматтуу бүгүнкү мааракенин катышуучулары
Мына бұл жерде Қалыбек Осмоналиев жөнінде абдан бір жақсы сөздер сөйледі. Айрықша ошол жерден 11 минуттық фильмді көргенде барыңыздар bir чоң тарихты көргендей көрдіңіздер. Ушул жерден бір мына жашынакай тилек кылдыңыз. Мына сиз болсо Москвада өткөн Олимпиаданы ушундай bir жакшы деңгээлде кыргыз элине bir туун тербеткен мыкты жаш кездеги ушундай элдигиңизди көргөзүп, ошондой bir тарыхта калдыңыз. Ушул залда сиз айткандай өзүңүздүн кыздарыңыз, өзүңүздүн балдарыңыз Олимпиадага даярданып азыр жашынакай тилек менен отурат. Ошол балдарыбыз да Кудай буйруса ушул жаңы жылда ушу кыргыз элине ушундай туу көтөргөн эмгек менен, эрдик менен кайтып келсин деп Қалыбек Осмоналиевичтин баракесине кол чаап койсоңуздар, урматтуу агайын туугандар. Анда эмесе Қалыбек Осмоналиев агабызды ушул залга кол чабуулар менен узатып койсок, Қалыбек байке, анда залга орун алсаңыз, сизди узатып койсок кайрадан. Ана эмесе жигиттер, Қалыбек агабызды узатып койсоңуздар. Бар болуңуз аңа. Көп жашаңыз. Ömrünün tacalarıyla yaşarız. Kırgız sportuna bütkün ömrünüzü armadınız. Var olunuz Қалыбек Осмоналиевич. Anlamesi Қалыбек Осмоналиевич'tin bugünkü 70 yıllık barakesine alınған konsertlik programanın başlığı ruhsat edinizler.